riscati quanto Жумгалда үрөй учурган кырсык катталды. Жумгал районунда унаа кырсыгы болгону социалдык тармактарга тарады. Жеңил унаа жүк ташуучу хоо унаасынын алдына кирип кеткен кырсыкта каза болгондор бар экени айтылууда. Урматтуу айдоочулар, ар дайым жол эрежесин сактаңыз, ылдамдыкты катуу ашырып айдабаңыз. Ар дайым кайда болсоңуз да аман болуңуз. Бирок үйдө сизди дайыма сизди күткөн үй бүлөңүз бар. Аны эске алыңыз. Интернетке тараган видеодон кийин Мерседестин айдоочусу Бишкекке кетип баратканда токтотулду. Ош облусунун Кара Суу районунда автоийин баштык жасаган айдоочуга айыппул салынды. Бул тууралуу Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка караганда 26 октябрда саат 14:20 чамасында Ош Араван жолунда Араван районунун тургуну өзүнүн унаасы менен автобей баштык жасаган. Күбөлөр Мерседес үлгүсүндөгү унаанын үстүнө отуруп бараткан адамды видеого тартып алышкан. Кара Суу райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөсүнүн кызматкерлери тарабынан айдоочу Бишкек шаарына кетип бара жаткан жерден токтотулду. Ага автоийин баштык негизинде 15 000 сом айыппул салынды. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Ташиев мектеп мугалими менен кол күрөштүрдү. Камчыбек Ташиев Жалал Абад шаарына болгон сапарынын алкагында атайын мектеп мугалими менен кол күрөштүрүп, айланасындагыларга жакшы маанай тартуулады. Маалыматка ылайык Жалал Абад шаарындагы 14-мектепте жаңы имарат жана спорт аянтчасын куруу демилгеси каралууда. Батыр Мыктыбек Оролбай уулу UFC'деги алгачкы жеңилүү ызасын тартты.